Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Баарыңыздарга Чикаго шаарынан жалындуу салам. Мен азыр Чикаго шаарындагы Ахара аэропортунун жанында турам. 2 күн мурун Адилет деген эним чалып калды. Анан ошо тамак аш сатып иштеп атабыз. Алмаз байке ушул жерге келип бербейсизби деди. Мурда ушул жерде абдан көп 11ден ашык машиналар туруп, мекендештерге жана такси айдаган мекендештерге тамак сатчу экен. Бул жакта азыр жубайы бар Адилет энемдин. Аты Айдана. Кандай турасыңар? Жакшы турасыңарбы? Жакшы, рахмат. Иштериңер жакшы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Атайын бир видео тартып коелу деп келдик. Өзүңөрдү тааныштырып, эмне иш кылып атасыңар? Анан аягында телефон номериңерди жазып коебуз, мекендештер чалышат, бири-бирибизди колдойлу дегендей. Берип тура аласыңар, ато эме күн тийип атат. Биз үйдө в домашних условиях домашний тамактарды жасайбыз. Кыргызстандын национальный блюдо. 5 бармак кылабыз чучугу менен жылкынын этинен, аш кылабыз. Тамактын түрү бар: манты, оромо, биштекс, гуляш, тракистерге, бул жакта таксист балдарга, бул жакта көп балдар көбүнчө үйлөнө элек бойдок балдар, анан в основном баягындай бизден жеп кетишет да, домашний вкусный депчи, порциясы дагы көп. Биз тракистерге дагы жеткирип беребиз. Алар 10 порция, 15 порция заказ беришет. Тамактын түрүнү өздөрү айткан тамактарды эме кылып беребиз да, жеткирип беребиз. Жана шириндиктер бар, тортулар бар, сосиска в тесте, например, беляши, самсы, бүт баары бар. Ушул көчөгүнө Адилет энем дагы сүрөттөрүн жибериптир, кыскача видеолор жибериптир. Сүрөттөрдү көргөндө эле мындай тамактын даамдуу экенин байкайт экенсиң да. Бул машинанын аркасына салып келет экенсиңер, тамактар ичинде экен, ар жагында. Ичкириде. Бул жактан болсо кофе, чай, суусундуктар экен, Тамак кайра там 2-3 рейса болот. Үтүрү ысык тамактарды алып келебиз. Свежий, салат кошуп беребиз, суусундук кошуп беребиз, домашний хлеб. Ичинде баары бар. Жакшы. Бул жакта деген мурда көп мекендештер турчу экен да. Тетиги аэропорттун ар жагына көп мекендештерди киргизбей атыптыр. Анан силер мыякты точкалуу алган турбайсыңарбы? 3 маал. Эртең менен саат где-то 11ден баштап кечки саат 9-10дорго чейин ушул жакта болушат экен. Ким заказ берсе, жеткирип беришет. Например, трак айдоочулары рейске чыгып атканда алар жакшы алышат. Бир алганда бир 100-150 долларга алышат. Анан азыр номерлерди калтырабыз, ошол номерлерге чалсаңар, каалаган жериңерге жеткизип беришет. Бул жактан деген азыр тамактарды көрсөк болобу? Эмне тамактар экен? Же мыяктан көрөлү, же кандай кылабыз? Жактан да көрсөңүз. Бул жактан, Бул жак эртеменки рейстеги тамактар уже кыйла сатылды. Азайды. Азыр дагы второй рейс, ачпай эле койсуңар, же көрсөтөсүңөрбү? Жок, если хотите, көрсөтөйүн. Это острое мясо. Же болсо мындай кылбайлыбы? Силер деген мага деген толтура тамактардын видеолорун, анан сүрөттөрүн жибериптирсиңер. Ошол эле тамактар мыякта да, чынбы? Ошолорду коюп койбоймунбу, видеонун акырында? Фольгага ороп, ушинтип ысык салып, муздап калбасын деп, ысык даярдап бүт баарыны. Сонун кылып. Ошондо дагы бир жолу кайталап койсоңор, эмне тамактар бар силерде? Бизде аш, девзире күрүчтөн болот, лазер күрүчтөн болот, 5 бармак чучугу менен болот, жылкынын этинен, манты, ичинде 7-8 штук болот, домашний түйүлгөн, аябай сочный болот, оромо болот, казан кебаб койдун этинен болот, дальше биштекс, гуляш, острое мясо с гарниром, бризоль жасап беребиз, холодное блюдо, торты, там сладости всякие кылабыз, самсы. Болушунча разные эмелерди кылабыз, и меню дагы көбөйткөн аракет кылабыз, разный тамактар, новинкаларды чыгарабыз. Элге кайсы жакса ошону көбүрөөк кылабыз да. Жакшы. Азамат саар, мен деген түшүнүгүмө жараша дагы шеригиңер бар экен, чогуу иштейт экенсиңер. Силердин, например, мыякта тамак сатып атканда алар үйдө уже тамактардын баарын даярдап атат, Ооба. Анан алмак салмак иштеп кыласыңар. Экөөбүз, мен үйдөн экөөбүз даярдайбыз. Кайра келемин. Мыякта самолет, Ахара аэропортунан самолет учту. Үйүндө угулбай калышы мүмкүн. Бат-баттан учуп турат. Могул жерде аэропорт. Эме болсочу, биздин мекендештер эки жакка көп чыгат да, жанагы эс алганды жакшы көрөбүз да. Пикникке чыгабыз. Азыр деген күн жылыйт, Кудай буйрса.
Анан баягы шернелештери бар, достору бар. Баягы эс алып чыгалы деп, бир 5-6 үй бүлө, 10 чакты үй бүлө эс алууга чыгып атканда силерге заказ берип койсо, килограмм деп беришет. Килограмм. Например, 2 килограмм. Ошондой алып көрдүңөр беле мурда? Ооба. Заказдарды алып атасыңарбы? Ооба, өзүнүн идиштерине сонун кылып даярдап жеткирип беребиз. Жакшы. Мына эч кандай биздин баягы кыздарга күч келбейт экен. Үй бүлөңөр менен эс алып, жолдошторуңар менен, бала чака менен баратканда, мына Айдана карындашыбызга чалып койсоңор, канча киши килограммдап ашы, тигиниси, наны, да борсок жасайсыңарбы? Конечно. Баарын жасайсыңар, э? Заказ Баарын жеткизип берет. Жакшы. Мына бул жакта тамактар эртең менен келип, анан тамактарды сатып, мыякта деген уже өтө турган тамактар бар экен. Мыяктан болсо жигиттер келип турат экен, достор. Азыр мен көзүмчө эле бир 2-3 бала келип туруп, мыяктан тамак алып келди. Аэропортко клиенттерди алып келгенден кийин анан өзүлөрү билишет экен, силер мыякта турганыңарды. Өзүлөрү келип эле мыяктан оромо, тигине бериңиз деп азыр алып кетти. Мыяктан болсо чай, кофе, суусундуктарды ичишет экен. Жакшы. Дагы эмне кошумчалай аласыңар? Болду, вроде бардыгын эле айттым. Бардыгын эле айттыңар, э? Эми ишиңерге ийгилик каалайбыз. Канча болду Америкага келгениңерге? 6 айдан өтүп калды, уже 7 айга барды. Уже 7 айга барды, э? Аракет кылып атасыңар. Буга чейин дагы бул тамак аштан тышкарыдагы көптөгөн башка жумуштарды иштеп көрүп турсуңар, э? Чынбы? Жок. Келүү эле ушул. Тамак аш менен эле кирдиңерби? Ушу менен эле айлык болуп атабыз. Эми астыда кандай пландар бар? Акырындан ушинтип бир кафе ачалы деген ойлор барбы? Ооба, сөзсүз. Вот эми жаңы эле баштадык да, эми биз 5-6 ай болду. Дальнейшем көбөйтүп, филиал кылып, эмелерди ачып. Чикагода кафелер аябай көбөйүп кетти. Силер деген эмеге барасыңар, сонун болмокта. Жанагы Портландка барып, кыргыздар аябай көп болупту. Аякта бир да кафе жок экен. Синсинати шаарында кыргыздар аябай көп болуп кетти. Аякта эмелер жок экен. Ооба, Кудай кааласа. Ал жактарга дагы начар. Аяк жакка дагы айналыш керек, э? Анда эмне кылабыз? Анда салам жолдоп койгула, ата энелерге, туугандарга. Мен тааныган билгендерге бардыгына салам. Алмазбекке сизге чоң ыраазычылык ушинтип келип, бизде эме кылып, көңүл буруп, бизди реклама кылып кеткениңизге, сизге дагы ишиңизге ийгилик, бүт жакшылыктарды каалайм. Жакшы, чоң рахмат. Айдана карындашыбызга абдан чоң рахмат айтабыз. Бардыгын түшүндүрүп берди. 2 күн мурун мага машина керек болуп калганда Адилет иним мага чалып, Алмазбайке машина керек болсо апарып берем, өзүңүз айда берсеңиз болот, же болсо мен 2 жакка ташыйм деген. Адилет иниме абдан чоң рахмат. Анан бир сураныч бар. Келип видео тартып коесузбу дегенден атайын келдик. Видео тарттык, бири-бирибизди колдойлу. Телефондорго чалыңыздар, тамак аштардын бүт баары даамдуу, убагында жеткизип беришет. Анан деген бир тамак керек деп анан үйүңөргө чакыра бербегиле. Жок дегенде үйүңөргө конок келип калса, бир 5-6 адам болсо, заказ берсеңер анан үйүңөргө жеткизип берет. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламат болуңуздар, мейлиңиздер анда. Жакшы, чоң рахмат. Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Мен Габриэлге кайра келип калдым. Ойлонуп, 24-жыл мен үчүн, телецтер үчүн абдан сонун жыл экен. Бая бизнес кылганга. Анан мен деген ак чардакты ушул жерден алгам. Бул жака да келдим. 2 трак алсамбы деген ойлор болуп атат, достор. Бир Volvo 22-жылкы, анан 19-жылкы Freightliner. Volvo башка жакта, аны өткөндө иним көрүп кетиптир, Ислам иним. Азыр бул Freightlinerди сүйлөшүп атабыз. Жанагы Finance'ке сүйлөшүп атабыз. Бүт документтерин бүтүрүп атышат. 2 күндөн кийин точно ответ болот дейт. Анан кандай дейсиздер? Ушул 2021 трак экен ушундай. 2021 трак. Сразу эле от алды, аккумуляторлор жакшы экен. 2 дөңгөлөгүн алмаштырыш керек экен, жаңын коюш керек экен. Бул жакта болсо дөңгөлөктөрү болот. Дөңгөлөктөрү жакшы экен, состояниясы. Булар да жакшы экен. Брызговиктери сонун. Чөтө бүгүн жаандан кийин жуулуп калганбы? Кичине таза болуп калыптыр. Дөңгөлөктөрү да жакшы экен, бул жактагы болот. Эмдиги кыштын астында баары бир дөңгөлөктөрдү алмаштырып коюш керек да жаңыга.
Так, ошондой бактар да чоң болуш керек булардыкы. Канча болду экен? Жакшылап караш керек экен. Ар жагы чоң экен, көрдүңүздөрбү? Тияка чейин келет экен, мыягы кичинекей экен. А может ар жагы 150, мыягы 100 болушу мүмкүн, 250. Азыр ишин бир сыйра көрсөтөйүн. Вин номерди мыяка жазып коюптур. Мыягы ачылбайт, ичинен ачабыз азыр, достор. Көптөгөн жигиттер мурдатан бери 2ден, 3дөн, 4дөн, 5ден трак алып атышат. Мен болсо жаңы баштап көрөйүн деп атам. 2021 жылкы Freightliner Cascadia. Ушул Cascadia'лардын ичи жагат да мага, достор. Абдан сонун жасалган. Буякта чек энжин күйүп турат. Мундагы көрсөтөбүз. Буякта бир планшет экен, буякта бир планшет экен. Так, буякта эмне деп? Бул эмне кызыл делип койгон. Бул деген бронировать этип койгон да, мен үчүнчү. Сатпагыла муну деген. Ошо көргөнүмө, сүйлөшкөнүмө бир жума болду го дейм. Достор, мына Cascadia. Кудай буйруса алып калсак, тракта иштеген, өзүнүн трагы жок мекендештер болсо, кабарлашабыз, сүйлөшөбүз, кеңешип, тууганча иштешебиз, достор. Мыякта полкасы бар экен, монун үстүн бар полка экен. Мыякта да полка бар экен. Мыякта полкасы бар экен. Бул жакта полкасы бар экен. Бул жакта полкасы бар экен. Абдан көп экен полкалары. Момун экен. Мыякта полкасы. Холодильник аякта болду экен. Холодильниги дагы бар экен. Достор. Холодильниги заводской экен. Жакшы заводской экен. Бирок ичин бир сыйра жууп тазалаш керек экен. Бул деген Канадага жүргөн трактор экен да. Бул жака болсо телевизор коюла, мыяка микроволновка. Микроволновка жок турбайбы? Арзан эле болот микроволновка, бир 30-40-50 долларга алып салып койсо болот. А так матрасы жаңы экен. Матрасы салафанга оролгон боюнча экен, жапжаң экен. Үстүндө матрас жок экен. Бул жака бир матрас алып салып коюш керек экен. А так мага ушунусу жаккан, ичинин бүт баары таптаза. Эч жерде чийик бийиги жок. Могу эмне болду экен? Лестница турбайбы? Үстүнө чыгыш үчүн могу лестницаны ылдый түшүрүп, анан эме кылат экен да. Кандай түшүрөт болду экен муну, билбейм мен. Жакшы, достор. Ама жактан жакшы көрүнөбү? Үстүндө бир киши жатат, ылдый жака бир киши жатат. Мыякта полкалар, тиякта полкалар. Астында эмне бар болду экен? Астында багажник экен. Жакшы. Бул жактан болсо көрсөк, үстүнүн баары полка. Бул эмеси да таза экен. Ушундан билинет да, отургучтары таза. Бул отургучтар да таза экен. Мындай атайын белге массаж коюп коюптур. А так мына астында эки эле планшет. Бир планшет, эки планшет. Ана мага жакканы му Freightliner-дыкы коозураак көрүнөт да, Volvo'га карагандачы. Cascadia дейт. Так, бул эшик ачылат бекен? Ачылат экен, жакшы. Жакшы. Бүт эле трактардын ичине мондай салып коюптур. Бул деген вишня жыттанып турат турбайбы? Ичим эле вишня жыттанып турат десе. Ошондой, достор. Полунун бүт баары жакшы экен. Мондайды салып коюшат да мыяка. Таза турсун деп. Эми Мексиканын жигиттер бар да, достор. Мексиканын жигиттерге $80 берип койсоң, ичин идеальный кылып, $50 берип койсоң, сыртын гычыратып жууп кетишет. Азыр барып Volvo'ну көрөм. Бул 21 жылкы. Мунун баасы 75 деп аткан, азыр сүйлөшүп атам. А может бир 67 тегерегинде алса болот го дейм. Сүйлөшкөнбүз, баасы чечилген, андан да түшүргөнгө аракет кылып көрөм, достор. Ошондой. Эми көптөгөн жана айткандай көптөгөн мекендештер биз 2015 жыл иштеп атканда эле кээ бир жигиттердин 3дөн, 4дөн трактору бар болчу. Мен эле бир эле машканы карап эле эртеден кечке бир машина менен трак менен жүргөм. Азыр ошондой ой келди. Кичине мүмкүнчүлүк болуп, анан эмнеге дагы бир 2 трак алып коюп, анча-мынча бизнес кылып, биз деле кичине бутка туруп дегендей, башка жигиттерге окшоп. Достор, эгер Кудай буйруса алынып калса, бир 4-5 күндө чечилип калса,
Мындан да Sem Express компаниясына барып, логотипин чаптап, бүт регистрейшн барын алып туруп, анан мекендештерге көрсөтөбүз, кимге жакса сүйлөшөбүз, анан Американы кыдырып, пока өзүңөр трак сатып алганча кээ бирлер мүмкүнчүлүгү жок болуп атпайбы. Же болбосо кээ бирлер трак алгысы келбейт. Мен компания драйвери болуп иштейм дейт. Ошо. Ошондой достор. Азыр экинчи трак барып көрөм. 2021 Volvo Cascadia. Ой, Volvo деп коёдум, Freightliner Cascadia. Ассаламу алейкум достор. Азыр мен экинчи тракты көргөнү келдим. Volvo 2022 жылкы ак чардактын копиясы. Ак чардактын сиңдиси болот. 8219 экен. Мында атайын бул жака алып келип койгон, эч кимге тийгизбейбиз деп. Мотор сатордун бүт баарын оталдырдык, баары жакшы. Азыр бул жагын көрсөтөйүн, ичин дагы көрсөтөм. Мунун түтүн чыккычы үстүндө чыгып турат экен, бирок ичи түтүн чыккычынын ишин көрүп атасыздарбы? Апа-пакай болуп турат. Значит, DEF системасы жакшы. Дөңгөлөктөрдүн баарын карап чыктык. Азыр тигил жагындагы көрөлү. Башында муну деген 87 деп аткан, 85ке түшкөн. Азыр мен 79 деп атат. Дагы 1-2 миң түшүргөнгө аракет кылам. Көбүнчөсү ушул жерден карап атам, Габриэлден. Дөңгөлөктөрдүн баары жакшы, астын бүт баарын карап чыкканбыз. Бүт баары сонун достор. Болгону могу жердеги бир пластмассасы сынып калыптыр. Бул деген жолдон келип эле токтогон да. Могу пластмассасы где-то билбейм, бир $50 болуш керек. Ошону алмаштырып коюш керек достор. Азыр мен ишин сиздерге бир сыйра көрсөтөйүн. Капотун деле жаап салсак болот. Капотун жабалы дагы. Ичин сиздерге бир сыйра көрсөтөйүн достор. Асты мындай эле, оп окшош, мыяка дагы кемгүрәтник тагыш керек. Ичи болсо ак чардактын эле копиясы. Бунун майлыжы 405 миң жүргөн. 405 миң. Отургучтар деле ак чардакка окшош. Ичинин бүт баары таза экен. Мен ушундай таза трактарды тандагамда, кээ бир трактардын ичинин бүт баары экен. Бардак экен. Ак чардактан эч кандай айырмасы жок. Шкафтардын баары жабылып ачылат экен. Ичи таза экен. Баарын алып коюшкан окшойт. Достор, ошондой. Арт жагы болсо ак чардактын копиясы. Үстүнө мына Monsun деген ылдый тартабыз. Матрасы менен, жапжаңа матрас экен. Бул жакка жата берсе болот. Же болбосо мынтип көтөрүп салабыз. Мыякта 2 киши отурган диван. Бул жакта 2 киши отурган диван. Сурмалардын баары сонун иштейт экен, жабылат экен. Астын баарын карап чыкканбыз. Холодильник ак чардактыкына окшош, заводской чоң холодильник достор. Ручкалардын баары жакшы иштейт экен. Кээ бир трактардыкы ручкалары сынык болот. Ошондой. Жаткырганда, бул деген жаткырганда мондай экен достор. Могу жерин тартып туруп бер жака тартат экен дагы. Бул жатып калганда ана могу диван болуп калат. 2 киши бодот го дейм. Ана мыягын тартып туруп, ана мыякка кайра тагып коюш керек экен, стол болуп калат. Ошондой достор. Аккумулятору оталат экен, воздуктун бүт баары жакшы. Көрдүңүздөрбү? $300 расход болот. Мыяка таш тийип, жаракка кетиптир, кызыл машканыкына окшоп. Мына $300 бул жака, анан жанагы артындагы бир пластмассасы экен. А так баары жакшы. Мыякта азыр мына көрдүңүздөрбү? Мен видео чыгарбадым беле. Талант инем келип, Алмаз байке ала турган тракты полностью диагностика жасап берем деп атат. Азыр бир сыйра тракты ичин көрөбүз, кычык-кычыгынан бери. Кеттик анда достор. Ачып, зажиганияны ачып карай берсеңер болот. Достор, азыр мен деген жакшы бир видео тартам. Талант инибиз болуп, бир видео тартканбыз. Талант инибиз бул жакта сервис ачып, трактардын бүт баарын оңдоп, Чикагодан тышкары 500 майлга чейин барып,
тракторду оңдоп атат да. Азыр машинасын да көрсөтөм, азыр четин көрсөтүп коем, бирок толук видео тартканга аракет кылабыз. Мына ушул машина. Мягы да ачылат. Ичинде бүт оборудованиянын баары бар. Көрдүңүздөрбү? Сервис. Анан дагы жакшы бир видео тартып, талант инем менен сиздерди тааныштырам. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламат болуңуздар.